Onda ойнап жаткан кыргыз футболчусу Альмардан Шукуров бизде конокто. Саламатсызбы? Айтсаңыз, сиз ушул акыркы жылдары өзүңүздү улуттук курама командада жакшы оюн көргөзүп келе жатасыз. Бул оюн сиз үчүн эмнеси менен эсте калды? Бул улуттук курама команда кайсы команда менен ойногон учурда эң кызыктуу беттешиңиз кайсы? Улуттук курамага ойнош бардык футболчу үчүн эле бул орусча айтканда мечта болуп эсептелинет деп ойлойм. Ар бир оюн товарищеский бежа официалдуу оюнбу, бул ар бир оюн важный, ошон үчүн мен айта албайм бир оюн эсте калды, экинчиси мындай жаман болду деп. Ар бир оюн мен үчүн важный. Жакшы. 2019-жылы дүйнөлүк чемпионатка тандоолу оюндарында Мьянма курама командасына сиз алгачкы жолу оюн талаасына чыгып, өзүңүздү жакшы деңгээлде көрсөтө алдыңыз. Ал жерде 2 гол киргиздиңиз. Ошол эле учурда Япония менен болгон беттеш тууралуу айта турган болсок, силер бул Япония менен жакшы оюн көргөздүңүздөр да. Быйылкы жылдын эсебинен сиз жылдын мыкты футболчусу деп аталдыңыз. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул сыйлык сиз күткөндөй болдубу? Ошо жөнүндө айтсаңыз. Мен күттүм деп айта албайм. Бирок жанагы айтылгандай эле ар бир футболчунун бул өзүнө койгон балким максатыдыр. Ошон үчүн мен максаттарым башка, бирок ушунда Кудай мага берди, ошого да ыраазымын. Жакшы. Неман клубуна барып кошулдуңуз сиз. Бул Неман клубуна сиз кандай жол менен барып калдыңыз? Ким аркылуу, ким түрткү болду дегендей? Мен Турцияда ойночумун, ошол убакта эле мага ошол Неман клубу мени өзүнө алайын деген. Арендага былтыр болбой калды, быйыл ошол Беларусь агенттер мага чыгып, ошол Беларусь агент Осипов Владимир деген агент